Мониторинг бул элге кызмат көрсөтүүлөрдүн, ушул элдин турмуш шартын жакшыртуу боюнча эң эффективдүү инструмент болуп саналат. Биз мониторингти биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу аркылуу жүргүзөбүз. Бул топко айыл өкмөт кызматкерлеринен, коомдук уюмдардан, бул коомдук уюмдарга жаштар комитетинен, аялдар комитеттеринен мүчөлөр киришкен. Ноябрь айында 2022 жылы мониторинг тобу түзүлгөн. Ошондон бери элге кызмат көрсөтүп берип атабыз. Азыр биз мониторинг тобу менен биргеликте бирдиктүү терезе боюнча иш алып баруудабыз. Жана ошол боюнча сунуш берүүдөбүз. Бирдиктүү терезе бул элге кызмат көрсөтүү. Мурда элдер ар бир кабинетте жүрүп кагаз алат эле, башка нерсе алат эле. Азыркы кезде бирдиктүү терезе ачып, ошо бир жерде кызмат көрсөтүп атат. Биз ошол бирдиктүү терезе боюнча сунуш бергенбиз. Бирдиктүү терезе бийик курулуп калган. Текчеси. Ошол текчени ылдыйлатуу боюнча жана элдер отура турган отургучту көбөйтүү боюнча сунуш бергенбиз. Биз азыркы күндө курулуш иштерине дагы мониторинг жүргүзүп жатабыз. Жергиликтүү бала бакчабыздын курулуш иштерине байкоо жүргүзүп, бүтпөгөн фронтонун бүтүрүүнү, жамгыр суусуна түтүктөрдү коюуну сунуштадык. Биз долбоор аяктагандан кийин дагы бул мониторинг топтун менен иштешүүгө ниеттерибиз бар. Себеби бул топ кызматтардын сапаттуу бүткөрүлүшүнө жардамы аябай зор. Мен мындан ары дагы мониторинг тобуна катышууга ниетим бар. Себеби элдин үнү түздөн түз угулат экен. Айыл өкмөт менен биргеликте иштеше алат. Аябай кызматташуу жакшырат экен. Сөзсүз түрдө катышам мен.